Тойчубек уулу Жанадил атындагы орто мектеп 1968-жылы түптөлүп, жалпы билим берүүчү Кыргызстан орто мектеби деп аталган. Алгач ал мектепте 145 орунга ылайыкташтырылган. Жылдан жылга окуучулардын саны көбөйгөндүктөн окуу процесси 3 оошмодо жүргүзүлүп, ыңгайсыздык жараткан. 2015-жылы жаңы мектептин фундаменти курулуп, президентибиз Садыр Жапаровдун демилгеси менен 100 мектеп курууну жана бүткөрүүнү өкмөт колго алып, 2023-2024 окуу жылында февраль айында жаңы мектеп пайдаланууга берилди. Жаңы мектептин ачылышы жалпы айыл тургундары үчүн, келечек муун үчүн, билим сапатын көтөргөн мугалимдер үчүн чоң кубаныч алып келди. Жаркырап, күлүп жайнап тосуп алды жаңы мектеп. Алтын уям ак бешигим, билим кенин ачты эшигин. Билим ордонун ачылышына айыл тургундары, айыл башчылары, райондук, облустук билим берүү жетекчилери, жогорку кеңештин депутаттары биздин кубанычыбызды тең бөлүштү. Жаңы мектеп 375 орунга ылайыкташтырылган. Заманбап мектеп, заманбап окуучу. Заманбап мектеп баардык талапка, кабинеттери жаңы технологиялар менен камтылган. Ал мектепте мугалимдик кесибин бийик койгон кыргыз тили жана адабияты мугалими, бир нече сыйлыктардын, грамоталардын ээси, эл агартуунун отличниги Тойчубеков Жанадил агайдын атындагы музей уюштурулган. Ал музейде агайдын басып өткөн жолунун тарыхы, окуган китептери, алган сыйлыктары, колдонгон буюмдары сакталган. Жаңы заманбап мектепте бардык шарттар талапка ылайык болгондуктан окуучулардын билим сапатын арттырууга өбөлгө болот. Ашкана жаңы жабдуулар менен жабдылып, окуучулар ысык тамак менен камсыздалган. Сабакта мугалимдер заманбап технологиялардын жардамы менен интерактивдүү ыкмаларды колдонуп сабактарды өтүшөт. Жаш мугалимдерге замандын талабына ылайык сабак өтүүдө ар кандай ыкмаларды үйрөнүүнү максатында семинарлар уюштурулуп турат. Мектепте райондук, областтык семинарлар өтүлүп, алдыңкы мугалимдер заманбап технологияларды пайдаланып,
эң жогорку деңгээлдеги ачык сабактарды, класстан тышкаркы иш-чараларды өтүшүп, тажрыйбасын жайылтуунун үстүндө иш алып барышат. Окуучулардын билим сапатын арттырууда эл аралык PISA программасынын алкагында иштер жүргүзүлүп турат. Эң мыкты көрсөткүчү бар окуучулар райондук, облустук масштабда орун алышып, республикалык деңгээлдеги олимпиадаларга катышып, алгылыктуу орундарды алышты. Мектеп ичинде жыл мугалими конкурсу уюштурулуп, жеңүүчү мугалимдер райондук, облустук конкурстарга катышып, жеңүүчү аталышты. Билимге, мугалимдик кесипке эмгеги сиңген мектептин ардагер мугалимдери жаштарга насаат сөздөрүн айтып келишет. Мугалимдер менен ата-энелердин байланышын күчөтүү үчүн мектепте ата-энелер мектеби уюштурулуп, атайын кабинет жабдылган. Ата-энелер менен биргеликте чогулуштар, тегерек столдор уюштурулуп турат. Окуучуларды сергек жашоого үндөө максатында спорттук залда ар кандай оюн-зооктор, спорттук мелдештер уюштурулуп турат. Предмет аралык айлык иштер уюштурулуп, мугалимдер көрсөтмөлүү, интерактивдүү сабактарды өтүшөт. Сайттын окуу керемет долбоорунун алкагында класстан тышкаркы иш-чаралар өтүлүп, окуу көндүмдөрүн арттырууда ар кандай стратегияларды колдонуп, окуучуларга кызыктуу сабактар өтүлөт. Жыл сайын китепкана жаңы китептер менен толукталып, окуу керемет долбоору тарабынан жомок китептер менен толукталып турат. Биздин мектепте окуучулардын билим сапатын аныктоо үчүн алифбе майрамы ата-энелер менен бирдикте өтүлүп турат.
Сабактан тышкаркы учурда окуучулар кол өнөрчүлүк, манасчылар ийримине катышып, өз кызыгуусун арттырышат. Биздин коллектив биримдик, ынтымак, уюшкандыктын негизинде жаркын келечек үчүн татыктуу билимге умтул деген ураандын үстүндө талыкпай иш алып барууда. Президентибиздин демилгеси менен Жашыл мурас программасын ишке ашыруунун натыйжасында жаңы мектепти жашылдандырууну колго алдык. Бак тиккен адам бай болот деген лакапта айтылгандай, окуучулардын жан дүйнөсүн байытуу, сергек жашоо күндө туура тарбия берүү, сапаттуу билим берүү ар бир мугалимдин милдети.